Урматтуу Москва шаарындагы мекемештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу да сыккан айдоочу Жыргалбекти сунуштайбыз. Биздин Альфард заман бапуналар сиздердин кызматыңыздарда. Өзүбүз үйүңүздөрдөн алып кетебиз. Узак жолдо сиз үчүн ыңгайлуу жана кенен. Алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз, без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Толук маалымат 7968 402 42 Жаз аткаруу кызматы интернетте тараган сүрөт боюнча комментарий берди. Соц тармактарда Москва районунун Петровка айылындагы номер 3 түзөтүү колониясынын аймагында тартылган деген сүрөт тарады. Сүрөттө көп сандагы адамдар көрсөтүлгөн. Болжол менен булар соттолгондор. Жаз аткаруу кызматы 3-мекемедеги сүрөт боюнча маалыматты четке какты. ЖАКтын бардык түзөтүү мекемелери кадимки режимде иштеп жатат, эч кандай окуя катталган жок деп билдиришти. Булак Назар Ньюс KG. Бишкектеги өлүкканага Камчы Көлбаевдин сөөгү алып келинди. Маркумдун сөөгү делген сүрөттөр социалдык тармактарга тарады. Эскерте кетсек, бүгүн 4-октябрда Бишкекте мыйзамдагы уур аталган Камчы Көлбаев атайын операция учурунда өлтүрүлгөн. Ага чейин УКМК Крим төбөлдү кармоо операциясы жүргүзүлүп жатканын кабарлаган болчу. Көлбаевдин өлүмүнөн кийин чүйдөгү абактардын биринде бунт башталганы тууралуу маалыматтар тараган, бирок жазаларды аткаруу кызматы ал маалыматты төгүндөдү. Булак Супер KG. УКМК Көлбаев боюнча операцияны Чыңгыз Жумагуловдун өлүмүнө байланыштырды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Крим төбөл Камчы Көлбаевди кармоо операциясы өзгөчө ири өлчөмдө ишкерлердин мүлкүн мыйзамсыз тартып алуу фактыларына жана дөө кайманаты бар Чыңгыз Жумагуловду өлтүрүүнү уюштурууга катышы бар деген жарандардын арыздарына байланыштуу жүргөнүн маалымдады. Бул тууралуу УКМК тараткан маалыматта айтылат. Атайын кызмат 4-октябрда Крим төбөл Камчы Көлбаев Бишкектеги кармоо операциясынын жүрүшүндө жок кылынганын ырастады. Маалыматка ылайык, Бишкектеги Блумберпап эс алуу жайында Крим төбөлдү кармоо операциясы жүргөн. Анын жүрүшүндө Көлбаев жана анын жан сакчылары күч органдарына ок аткан. Азаттыктын кабарчысы жеринен билдиргендей, операцияга көп сандаган күч кызматкерлери жана чопкутталган автоунаалар тартылган. Дөө Чыңгыз Кайманат менен таанылган Чыңгыз Жумагулов былтыр 30-июлда Бишкектеги номер 1 тергөө абагындагы камерада бычакталып каза тапкан. Жаз аткаруу кызматы аны камералашы жеке кастык мамиледен улам өлтүргөнүн маалымдаган. УКМК Жумагуловду 2022 15-июлда опузалап акча талап кылган деген негизде кармаган. 1-май райондук соту аны тергөө абагына камаган. 2020 октябрь айында УКМК мыйзамдагы ууру аткан Камчы Көлбаевди кармаган. Ага кылмыштуу топ түзүү беренеси менен айып коюлган. Крим төбөл 4 айдан кийин тилкат менен абактан чыккан. Ошол учурда атайын кызмат 250 миллион сомдон ашуун кылмыштуу керешелерди адалдоо фактысы боюнча Көлбаевка карата иликтенип жаткан иштин алкагында анын туугандары мамлекетке 49,6 миллион сом которгонун билдирген. УКМК калган акчаны өндүрүү улантыларын маалымдаган. Быйыл август айында Көлбаевка уюшкан кылмыштуу топ түзүү беренеси менен козголгон кылмыш иши токтотулганы тууралуу маалыматтар чыккан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет буга байланыштуу комментарий берген эмес. Ошондон бери кылмыш иши жөнүндө маалымат чыга элек болчу. УКМКнын төрагасы Камчы Бекташиев 20-июлда өкмөттүн жыйынында криминалдын башчыларына кайрылып, өлкөдөн чыгып кетүүгө чакырган. Көлбаев 2008 Москвада мыйзамдагы ууру макамын алганы айтылып жүрөт. Аны АКШ 2012 дүйнөдөгү эң ири наркобарондордун тизмесине кошкон. Андан кийин 2014 АКШнын мамлекеттик департаменти Көлбаевдин уюшкан тобу боюнча баалуу маалыматтарга $1 миллион сыйлык жарыялаган. 2017 аны кара тизмеге киргизген. 2012 ал мекенинде кылмыштуу топ түзгөн, курал жана баңгизат сактаган, бийлик өкүлүнө күч колдонгон жана адам уурдаган деген айып менен 3 жылга соттолуп 2014 чыккан. Ички иштер министрлигинин буга чейинки маалыматтарында айтылгандай, Кыргызстанда Камчыбек Көлбаев, Азиз Батукаев, Алмаз Бокушев түптөгөн уюшкан кылмыштуу 3 топ жана 1076 субъектиден турган түрдүү топтор расмий катталган. Булак Азаттык.
УКМК Бишкекте Камчы Көлбаев кармоо учурунда өлтүрүлдү. УКМК кызматкерлерине куралдуу каршылык көрсөтүү учурунда криминалдык авторитет Камчы Асханбек өлтүрүлдү. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Улуттук коопсуздук органдары уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча тынымсыз иштерди жүргүзүп, республиканын турмушунун ар түрдүү чөйрөлөрүнө кылмышкерлердин таасирин жоюу боюнча чараларды көрүп жатышканын маалымдады. Жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында өзгөчө ири өлчөмдө ишкерлердин мүлкүн мыйзамсыз тартып алуу фактылары боюнча уюшкан кылмыштуу топтордун активдүү мүчөлөрүнө жана алардын жетекчилерине карата бир катар кылмыш иштери тергелүүдө. Ошондой эле Камчы Асханбекке каршы кылмыштуу топтун лидери Дөө Кайманаты бар Чыңгыз Жумагуловду өлтүрүүнү уюштурууга катыштыгы бар деген жарандардын арыздары боюнча да тергөөгө чейинки текшерүү иштери жүрүп жатат. 2023 жылдын 4 октябрында ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Камчы Асханбектин турган жери Ибраимова көчөсүндөгү Блондер паб ресторанында аныкталып, ал УКМКнын кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарына көңүл бурбастан ок атуучу куралдарды колдонуу менен куралдуу каршылык көрсөткөн. УКМКнын кызматкерлеринин өмүрүнө жана ден соолугуна ок атуучу курал менен кол салган Камчы Асханбектин кылмыштуу иш-аракеттеринин натыйжасында УКМКнын спецназынын кызматкерлери жооп кайтарышкан. Бул фактынын негизинде УКМК тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 261 беренесинин 1 бөлүгү, 267 беренесинин 2 бөлүмү, 37 беренесинин 122 беренесинин 2 бөлүгүнүн 4-18 пункттары менен кылмыш иши козголду. Уюшкан кылмыштуу топ түзүү, мыйзамсыз курал жарак сатуу, адам өлтүрүүгө аракет кылуу боюнча ыкчам иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүп, дарыгерлер Камчы Асханбектин октон алган жаратынан жеринде каза болгонун тастыкташты. Ошондой эле УКМК бул фактыга тиешеси бар Камчы Асханбектин тобунун бардык өкүлдөрүнүн аракеттерине юридикалык баа берип, тергөөнүн жыйынтыгы боюнча кошумча маалымат берилерин билдирди. Улакназар Ньюс KG.